Birinci fakt, har жылы Xitay өлкөсүндө 4 миллион мышыктарды өлтүрүп жешет. Жана эң таң калыштуусу мышык эти баалуу. Көпчүлүгү мышыктарды атайын этке сатуу үчүн багып келишет. Мындан сырткары Кытайда атайын ит бышырып сатуучу майрам бар. Dünya жүзүндөгү эң бийик тоо бул Эверест. Анын чокусунун бийиктиги деңизден 8848 метр бийиктикте. Бардык альпинисттер дүйнөдөгү эң бийик болгон чокуга чыгууну максат кылышат. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул чокуга саякат жасап, кайра өз үй бүлөсүнө кайтып келбеген адамдардын саны көп. Эверест чокусунда каза болгон адамдардын саны 200гө жакын. Жана ал жака саякат кылгандар аларды тартынбай сүрөткө тартып алышат жана аларга жардам беришпейт. Мындай бийиктикке вертолет менен да чыгууга болбойт. Түндүк Кореянын элдери бүгүнкү күндө да ачкалыкка көп кабылышат. Бирок эң коркунучтуу ачкалык 1995 жылдан баштап 97 жылга чейин болгон. 2 жыл ичинде Кореянын элдери жегенге эч нерсе таппай, каза болуп, көмүлгөн адамдарды кайрадан казып алышып жешкен. Ачкалык адамдарды кандай гана кадамдарга алып келбейт. Coca-Cola ичимдигин зыяндуу деп көпчүлүгү айтышат, бирок эмнеси менен зыяндуу экендигини жакшы түшүндүргөн эмес. 1 литр Coca-Cola ичимдигинде 100 грамм шекер болот. Coca-Cola ичимдигин bir күндө жарым литр ичсеңиз жетиштүү. Мисалга алып көрсөк, 1 кашык шекер 5 грамм, ошондо 1 литр Coca-Cola'га 20 кашык шекер кошулат. Эң эле таң калыштуусу шекердин шериндигини билиндирбей жок кылып туруучу нерсе бул атайын кислота. Ошол себептен Coca-Cola менен эскирген буюмдарды тазалаган видеолорду көп көрүүгө болот. Бул жерде кислота өз күчүнү көргөзөт. Ушул сыяктуу эле бул ичимдикти көп ичсеңиз ашказаныңызга кислота куйган менен барабар. Айрыкча ашказаны ооруган адамдарга көп зыян. Coca-Cola ичимдигинде кислота, шекерден сырткарда көптөгөн зыяндуу химикалык заттар кошулат. Биздин телефонубуз коомдук жерлерде, соода борборлордо жайгашкан туалеттеги унитазга караганда 10 эсеге кир болот. Себеби телефонду кайсыл жерде болбосун көтөрүп жүрөбүз жана жуубайбыз. Көптөгөн зыяндуу бактериялар телефонубузду бүткүл айланасыны каптап калган. Бирок бир эле телефон эмес, ресторандагы меню, эдинсат салуучу банкомат жана коомдук маршруттарда да туалеттин унитазына караганда кир болот. Bir жылда дүйнө жүзү боюнча 2500 сологой адам оң колун иштеткен адамдар үчүн жасалган аппараттын айынан каза табышат. Дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү токойдун башчысы болгон жырткыч бул арстан. Эгерде бир үйүрдүн башкарган арстандын ордуна башкасы болсо, алдыңкы арстандан туулган бардык балдарыны өлтүрүп салат. Көптөгөн адамдар карызын төлөй албай же болбосо чоң көйгөйгө кабылып эмне кылаарын билбестен өздөрүнү өздөрү өлтүрүп алышат. Ар 40 секунд сайын бир адам дал ушул кадамга барып каза табат. 33% жаш балдар 1 жашка чыкканга чейин каза болот. Көпчүлүк учурда эч бир себепсиз каза табат. Окумуштуулар бүгүнкү күндө да 1 жашка толо элек наристе күтүүсүз каза болгондугунун себеби эмнеде экендигини табай элек. Bir жылда дүйнөлүк деңизге ыргытылган таштандынын салмагы ал жактан тутулган балыктарга караганда 3 эсеге көп. Тагыраак айтканда, адамдар bir жылда деңизге 8 миллион тонна мусор ыргытышат. Алардын 2,5 миллион тоннасы Кытай өлкөсүнөн чыгат. Деңизге ташталган таштандылардын көпчүлүгү пластик болгондуктан суу астына чөкпөй агып жүрө берет.